Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың өмір баяны. Бірінші бөлім. Мекке дуору. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келгенге чейин болгон окуялар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам түпкү ата теги. Алла Таала адамзаттың түпкү атасы Азирети адамды жараткан эле. Адам алейхиссалам башын көтөрүп, асмандан өтө көркөмдүү нур менен Ахмад деп жазылган бир ысымды көрдү. Кызыгып минтип сурады: "О жараткан, бул эмне болгон нур?" Алла Таала айтты: "Бул сенин урпагыңдан чыккан бир пайгамбардын нуру. Анын аты көктө Ахмад, жерде Мухаммад. Эгер ал болбосо, сени да жаратпас элем." Биз терең ыйманыбыз менен кабыл алган бул улуу чындыкты ошондо миллиарддаган жылдардан кийин дүйнөгө келген ошол нурдун ээси да анык айткан эле. Күндөрдүн биринде сахабалардан Абдулла бин Жабир радиаллаху анху минтип сурайт: "О Аллахтын элчиси, баарынан мурун Аллахтын эмнени жараткандыгын айтып бересиңби?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жоопту берет: "Баарынан мурда сенин пайгамбарыңдын нурун өз нурунан жаратты. Ал нур Алла Тааланын кудурети менен каалагандай кезип жүргөн. Ал убакта лаух калам да, бейиш тозок да, периштелер да, асман жер да, күн ай да, адам баласы менен жиндер да жок эле. Аламды жарык кылган нур акыры эң биринчи Азирети адамдын бешинесине жарык берди. Андан кийин пайгамбарлардан пайгамбарларга өтүп олтуруп, Ибрахим алейхиссаламга чейин келди. Андан пайгамбарлык улуу Азирети Исмаилге өткөн. Пайгамбарлардын бабасы болуп эсептелген Азирети Ибрахимдин эки уулу болгон: Исхак жана Исмаил алейхиссалам. Ал уулу Исхактын алейхиссаламдын урпагынан бир канча пайгамбардын келерин Алла Тааланын илхамы менен билген. Бирок өтө сүйүнгөн аялы Ажардан туулган уулу Исмаилдин алейхиссалам урпагынан бир пайгамбардын келер келбеси белгисиз болчу. Ошентсе дагы Ибрахим алейхиссалам акыр заманда бир улуу пайгамбардын келе турганын билчү. Ошол себептен соңку пайгамбарлардын жанынан артык көргөн уулу Исмаилдин тукумунан келишин каалачу. Азирети адам жер бетиндеги алгачкы ибадат жай болгон Каабаны биринчи болуп курган жана ал имарат кылымдар өткөндөн кийин урап жер менен жексен болгон эле. Азирети Ибрахим бул ыйык имараттын кайрадан курулушу үчүн Алла Тааладан буйрук алып, уулу Исмаил алейхиссалам менен бирге дароо курулуш иштерин башташат. Каабанын курулушу бүтөрү менен ата бала колдорун көктү көздөй жайып Алла Таалага мындайча жалбарышат: "О жараткан эгебиз, ургубуздан чыккан момундардын арасынан бир пайгамбар жөнөт. Ал аларга аяттарыңды окусун, сенин китебиңди жана даанышмандыкты үйрөтсүн. Аларды, пенделерди күнөөлөрдөн тазаласын." Ошондон кийин жараткан чын пейилден чыккан бул дуаны жоопсуз калтырбай Азирети Исмаилдин тукумунан келген пайгамбарлардын башчысы катары пайгамбарыбыз Мухаммадды саллаллаху алейхи вассалам жиберүү менен алардын дуасын иш жүзүнө ашырды. Бул чындык тууралуу аламдын улуу урматтуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам "Мен атам Ибрахимдин дуасынан жаралганмын" деп айтат. Азирети Исмаилдин уул неберелери барган сайын көбөйүү менен Араб жарым аралынын бардык тарабына тарайт. Алардын ичинен Аднан уулдары, алардын ичинен Мудар уулдары жана алардын ичинен Курайш уруулары башкалардан өзгөчө жана жогору тургандыгы менен белгилүү болгон. Курайш уруусунун ичинен Хашимилер уруусу башкаларга караганда көбүрөөк атак даңкка ээ болчу. Бул тууралуу пайгамбарыбыз төмөндөгүдөй айтчу: "Аллах Ибрахим уулдарынан Исмаилди, Исмаил уулдарынан Кинана уулдарын, Кинана уулдарынан Курайшты, Курайштан Хашим уулдарын, Хашим уулдарынан мени тандап алган." Бардык тарых булактары көрсөткөндөй, аламдын урматтуу пайгамбарынын саллаллаху алейхи вассалам 21-чи атасына чейинки ата теги төмөнкүлөр болуп эсептелет. 1. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, 2. Абдулла, 3. Абдул Муталиб, өз аты Шайба, 4. Хашим, 5. Абдуманаф, Мугайра, 6. Кусай, 7. Килаб, 8. Мурра, 9.
Kaab 10-чы, Луай 11-чі, Ғалиб 12-чі, Фихр 13-чі, Малик 14-чі, Надыр 15-чі, Кинана 16-чі, Хузайма 17-чі, Мудрика Амир 18-чі, Ильяс 19-чі, Мудар 20-чі, Низар 21-чі, Маат 22-чі, Аднан. Аламдын улы урматтуу пайгамбарынын саллаллаху алейхи вассалам чоң аталары ушундайча уланат. Ар бири атак даңкка ээ, ар бири уруулардын башчысы, өз чөйрөсүнүн көрүнүктүү адамдары болушкан. Келечектеги пайгамбар чоң атасынын бешинесиндеги жаркыраган нурдан белгилүү эле. 21-чи атасынан аркы теги. Тарыхчы санжырачылардын айтымы боюнча, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 21-чи атасы болуп саналган Аднан, Азирети Ибрахимдин тукумунан чыкканы талашсыз. Аднан менен Ибрахим пайгамбардын арасында өтө узак убакыт өткөн. Айрым санжырачылар алардын арасында 40 урпак уушконун айтышат. Ушундан улам арадагы өткөн убакыттын канчалык узактыгын байкоо кыйын эмес. Бул себептен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 21-чи атасы Аднандан Ибрахим пайгамбарга чейин болгон экинчи топтогу ата-бабаларынын тизмеси бир-бирден так аныкталган эмес. Кээ бир санжырачылар 7 ата менен, кээ бирөөлөрү болсо 9 ата менен Азирети Исмаилге пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тегин улаган. Мындан улам арада бир топ эле ата-бабаларынын аты билинбей, ууш кыйыштык көрүлгөнүн байкоого болот. Ал эми айрым тарыхчы санжырачылар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Аднандан Азирети Ибрахимге чейинки туташкан экинчи топтогу ата-бабаларын төмөнкүчө баяндайт. Биринчи Аднан, экинчи Уд же болбосо Удат, үчүнчү Мукавим, төртүнчү Нахор же Сарих, бешинчи Тайрах, алтынчы Яруб, жетинчи Яшчуб, сегизинчи Набит, тогузунчу Исмаил алейхиссалам, онунчу Ибрахим алейхиссалам. Тарыхчы Ибн Исхак пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ата-бабаларынын тегин тектеп, мындан да ары көздөй сүрөп олтуруп, Азирети Адам алейхиссаламга чейин жеткирген. Бирок башка булактарда бул ата тегин сүрүштүрүүгө карата бирдей пикир сакталган эмес. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атактуу бабалары чындыгында аламдын мырзасынын касиеттүү нуру маңдайында аманат катары жаркыраган бардык бабалары тууралуу так маалыматтарга ээ эмеспиз. Анын бабаларынын ичинен кийинки замандагылары тууралуу гана маалыматтар бар. Биз ол жерде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атактуу бабалары жөнүндө кыскача баяндап өтмөкчүбүз. Кусай. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 4-чү бабасы Кусайдын өз аты Зайд болгон. Ал чөйрөсүнө белгилүү атактуу инсан эле. Анын Зухра деген жалгыз бир тууганы болгон. Азирети Адамдан алейхиссалам бери келе жаткан нурга ээ болуу бактысы эки бир туугандын ичинен Кусайга насип болгон. Балдардын улуусу болгондуктан үй бүлөгө баш көз болуу милдети да ага жүктөлгөн эле. Кичине кезинен кыраакылыгы менен көзгө урунган Кусай кийин чоңойгондо Меккенин кадыр барктуу адамдарынын бирине айланган. Ал өзүнүн иш билгилиги, жөндөмдүүлүгү жана адилеттүү чечимдери аркылуу кыска убакыттын ичинде Мекке калкынын арасында зор ишенимге жетишти. Ушул себептен Меккени башкаруу укугу ага ыйгарылды. Ал эң биринчи болуп Меккени айыл конуштарга бөлүп иреттеп, ар бир урууну өзүнө ажыратылган конуштарга жайгаштырды. Меккенин орчундуу иштери анын үйүндө талкууланып чечилчү. Каабанын үстүн жабуулоо милдети, хажыга келгендерди иче турган суу менен камсыз кылуу милдети, согушка чыккан учурда желек кадоо жана Меккедеги кеңеш жыйындарын башкаруу сыяктуу зарыл иштер ага тапшырылган эле. Каабанын маңдайындагы эшиги Каабага да маңдай тескей келтирилип, курулган алгачкы үй да ага таандык эле. Бул үй кезегинде Меккенин өкмөт үйү өңдүү болгон. Башкача айтканда, Мекке шаар башкармалыгынын ар кандай иштери каралчу, парламент имараты сыяктуу эле. Кусайдын бул сарайы тарыхта Дарул Надва, жыйын короосу деген ат менен белгилүү болгон жана хижраттан жарым кылым кийинки убакыттарга чейин өз калыбында сакталып турган. Кусай Меккеде элдин баарына кадыр барктуу, сыйлуу адам болгон.
маңдайында жарқыраған пайғамбарыбызға саллаллаху алейхи уассалам тиешелүү нур аны бүт Мекке халқының сүймөнчүк адамына айландырған эле. Ал бир топ картайып калган кезинде атадан калган салт боюнча үй бүлөнү башкаруу укугун уулдарынын улуусу Абдуддарга тапшырып, сүйүктүү уулум, сени ушул элге башчы кылып бекиттим деди. А бирок Абдуддар бул чоң милдетти аркалап кете алгыдай абалда эмес эле. Ал бир аз жөндөмсүз чыгып, өмүр бою атасынын ордун толтуруп кете албады. Анткени сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам асыл нуру анын маңдайында эмес, өзүнүн кичине иниси Абдуманафтын маңдайында жаркыраган эле. Анын Хашим, Абдушамс, Муталип жана Навфал аттуу 4 уулу бар болчу. Хашим пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бабасы. Меккенин кадыр барктуу адамдарынын бири болгон Хашим соода иштери менен алпурушчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам нуру анын маңдайында ого бетер көркүнө чыгып жаркырап турган. Ушул нур жаркынына ылайык анын адамдык артыкчылыктары да көп эле. Ал айрыкча жомарт инсан болгон. Бул кыргакчылык жылында эл аябай мүңкүрөп, Меккеде жегенге нан табылбас болду. Ал Шамдан алдырып келген таза буудайдын онунан ак нандарды жаптырып, бир топ төө жана койлорду курмандыкка чалган. Нан жана эт шорпо менен меккеликтердин баарына чоң сый тамактарды берип турган. Хашим жакшы адеп ахлактуу, жөндөмдүү, акылман жана жомарт адам болгондуктан баарына кадыр барктуу. Өзгөчө ордунан улам анын уруусунун аты да кийинчерээк анын ысмы менен аталып калат. Ошого пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам уруусунун аты да Хашимилер деп айтылып калган эле. Хашим 4 эркек балалуу болгон. Алар Шайба, Абдул-Муталип, Асад, Абу Сайфи жана Надла. Ошол балдарынын ичинен Шайба менен Асадтан гана урпак уланган. Бирки экөөнүн тукум калган эмес. Шайба болсо пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы эле. Ал эми Асад болсо Азирети Алинин энеси Фатиманын тайекеси болгон. Кызыктуусу, Асадтын жалгыз уулу Хунайндан да тукум уланбагандыктан Хашимилердин бардыгы тек гана Абдул-Муталип уулдарынан таралып көбөйгөн. Шайба, Абдул-Муталип. Шайба пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы. Шайба төрөлгөн кезде ак чачтуу болгонунан улам ага ушул ысым коюлган. Шайба ак чачтуу деген мааниде. Абдул-Муталип анын лакап аты болсо да, ушул аты менен элге таанылып, белгилүү болгон. Бул лакап ат ага кандайча коюлуп калганы тууралуу кызыктуу аңгеме бар. Шайба кичинекей кезинде Мадинадагы тайекелериникине барып жашап калат. Бир күнү айылдын ичиндеги курбу балдары менен Мадинадагы бир аянтта жаа тартып ок атуу жарышын өткөрүп жатышкан. Балдардын арасында Шайба маңдайында жанган пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам таандык нур менен даана айырмаланып турду. Балдардын бул жарышын көрүүгө келген жоон топ чоңдор да карап турушкан эле. Жаа тартуу кезеги Шайбага келгенде жебени жаага салып туруп, өзүнө ишенген түрдө кере тартты. Демин ичине тартып, жебени кое бергенде ок туура барып бутага кадалды. Көпчүлүк ага таңыркай карап калышканда, ал өзүнүн бул ийгилигине сыймыктана кубанып, толкундануу менен айтты: "Мен деген Хашимдин уулумун. Мен чөл мырзасынын уулу болсом, аткан огум сөзсүз бутага тиет да." Жарышты көргөнү келген чоңдор Шайбанын бул мактаныч сөздөрүн толук угушту. Харис бин Абдуманаф уулдарынан бирөөсү анын жанына келип, өзүнөн сураштырган соң, анын чын эле Хашимдин уулу экенин тактап билди. Бул адам Меккеге кайтып баргандан кийин болгон абалды тайекеси Муталипке айтып берди. Жана мындай жөндөмдүү, зерек баланы алыскы жат элге узак тургузуу туура эмес болорун түшүндүрдү. Муталип бул сөздөн кийин дароо Меккеде Мадинага барып, Шайбаны алып Меккеге кайтты. Муталип тууганынын уулу Шайбаны ээрчитип, Меккенин көчөлөрүн аралап кире бергенде, бул кайсы бала деп сурап калышты. Көз тие деп чочулаган Муталиптин оозунан "Менин кулум" деген сөз чыгып кетти. Ал үйүнө жетип келгенде, аялы Хадича да ошол эле суроону берип калды эле. Ага да "Менин кулум" деп жооп берди. Эртеси тайекеси алып берген жарашыктуу кийимдерди кийип,
Меккенің көчелерінде ойнап жүрген шайбаны көрген адамдар анын ким екенін сұраштыра баштады. Билгендер бұл Абдул-Муталиб, Муталибтің құлы деп жооп беришти. Ошентип, ошол күндөн кийин ким экени анык билинсе да, Шайбанын лакап аты Абдул-Муталиб болуп аталып, ушул аты менен элге таанылды. Абдул-Муталибтин түшү. Арадан көптөгөн жылдар өттү. Ааламдын улуу пайгамбарына саллаллаху алейхи вассалам тиешелүү болгон Нур Абдул-Муталибди Курайштын башчылык кызматына жеткирди. Аптаптуу жай күндөрүнүн биринде Каабанын жанындагы Хажир деген жерде көлөкөдө уктап жатып Абдул-Муталиб түш көрөт. Түшүндө бир киши ага ордуңдан туруп Тайибаны каз дейт. Тайиба деген эмне деп сурайт. Бирок ал киши суроосуна жооп бербестен көздөн кайын болот. Уйкусунан ойгонгон Абдул-Муталибтин акылы айран. Тайиба деген эмне? Тайибаны кайдан казуу керек? Түшүнө анчалык маани бербестен бир күн бир түн өткөрөт. Эртеси күнү ошол эле жерде кайрадан жатып уктап кетет. Ошол эле адам кайра түшүнө кирет. Ордуңдан тур, барраны каз. Түшүндө Абдул-Муталиб таңыркап кайра сурайт. Бара деген эмне? Ал киши дагы эле эч кандай жооп бербестен көздөн кайын болот. Абдул-Муталиб ал күндү көргөн түшүнүн таасири менен өткөрөт. Эртеси күнү да дагы ошол жерде уктап калат. Ошол эле киши пайда болуп, тур ордуңдан, Маднунаны каз. Терең уйкуда жаткан Абдул-Муталиб андан Маднуна деген эмне деп сурайт. Бирок ал адам дагы жооп бербестен көздөн кайын болот. Абдул-Муталибтин кызуусу акыркы чегине жеткен эле. 3 күн кайра-кайра көргөн түшүнүн жөнөкөй түш эместигин сезип турду. Бирок маанисин түшүнбөгөн түшүнүн жандырмагы да белгисиз эле. 4-күнү күнү дагы ошол жерде уйкуга кеткен Абдул-Муталиб баягы адамдын келгендигин көрөт. Ал бул жолу мындай дейт: Замзамды каз. Абдул-Муталибтин Замзам деген эмне, кайсыл жерде деген суроосуна анын жообу мындайча болду. Замзам деген эч качан түгөнбөгөн, соолубаган суу. Меккеге келген ажылардын сууга болгон муктаждыгын аны менен камсыз кыласың. Ал Каабадагы курмандыкка чалынган малдардын каны төгүлгөн жер менен алардын кыктары көмүлгөн жердин ортосунда. Сен ал жерге барганда ала канаттуу карга келип, ал жерди тумшугу менен чокулайт. Ал жерде кумурсканын уясы да бар. Уйкудан ойгонгон Абдул-Муталиб бул жолу толкундана сүйүнүп турду. Себеби ал көргөн табышмактуу түштөрүнүн жандырмагы болгон көмүлүп, орду билинбей калган Замзам кудугу тууралуу мурда да көп уккан болчу. Бирок анын так ордун эч ким билчү эмес. Себеби бир замандарда ушул чөлкөмдө жашаган журхумдуктар чабуулга учурап Меккеден башка жактарга ооп кетерди. Каабанын бардык асыл буюмдарын Замзам кудугуна толтуруп, үстүн топурак менен көмүшүп, билинбес кылып бекитип кетишкен экен. Ошол убакыттан бери Замзамдын аты бар, заты жок болчу. Абдул-Муталиб ошол түштөн кийин Замзамдын ордун таап, аны казууга толук милдет алгандыгын түшүндү. Ошол замат түшүндө көрсөтүлгөн жерге барды. Так ошол учурда ала канат карга учуп келип, бир жерге конуп, тумшугу менен бир жерди чокулап, кайра учуп кеткенин көрдү. Абдул-Муталиб төбөсү көккө жете сүйүндү. Көп жылдардан бери эл оозунда айтылып келген, бирок көмүлүп калган, өмүргө өмүр берген бул кудукту таап алса, аны эл кызматына берип, урматына ээ болмок. Замзамдын ордун тапкандан кийин эми аны казуу иши калды. Бул ишти башкалар менен бөлүшүп, бул сырды башкаларга ачкысы келди. Ошондуктан эртеси күнү жанына жалгыз уулу Харисти алып, болжогон жерди каза башташты. Бир топтон кийин Замзам кудугунун тегерегине таш кыналган дубалы менен кудуктун тегерек оозу пайда болду. Абдул-Муталиб сүйүнүчтөн, толкундануудан өзүн кармай албады. Көргөн көзүнө бир ишенип, бир ишенбеди. Ал көрүнгөн нерсе чын эле кудуктун тосулган оозу болчу. Такбир келтире баштады. Аллаху акбар, Аллаху акбар деп. Абдул-Муталиб жана Курайштын чоңдору. Абдул-Муталибтин мындай аракеттерин башынан бери байкап турган Курайштар бул ишти уруу башчыларына билдиришти. Бир нече убакыттан кийин Курайштын уруу башчылары казылып жаткан жерге келишип, Абдул-Муталибке: "Эй Абдул-Муталиб, бул бабабыз Исмайылдын кудугу, анда биздин да үлүшүбүз бар. Бул ишке бизди да катыштыр" дейт. Абдул-Муталиб: "Жок туугандар, мен силердин өтүнүчүңөрдү аткара албаймын. Себеби бул ишти аткаруу мага гана тапшырылган. Ошого бул ишти мен гана аткарышым керек" дейт. Абдул-Муталибтин бул жообу Курайштын төбөлдөрүнө жаккан жок. Арасынан Ади бин Нафал мындай дейт: "Сен жалгызсың. Улуңдан башка таянарда эч кимиң жок. Сен кантип анан бизге каршы чыгып, бизге моюн сунбайсың?"
Бұл сөз Абдул-Муталиптин ичин өрттөп кеткендей болды. Себеби Курайштар аны эч кимиң жок деп кемсинтишчү. Бұл сөзден аябай ызаланганын эч кимден жашырган жок. Ичи уйгу-туйгу болуп ызаланып, заманасы куурулуп турду. Бир окумга чейин капаланып, үнсүз сөзсүз отурду. Андан кийин ичиндегисин жашыра албады. Демек, сен мени жалгыз болгонум үчүн кемсинтип жаткан турбайсыңбы? Алардан эч кандай жооп болбогондон кийин бир аз ойго батып турду да, асманга алаканын жайып: Аллахтын алдында ант беремин, эгер Аллах мага 10 уул берсе, алардын бирөөсүн Кабанын жанында курмандыкка чаламын деди. Абдул-Муталиптин бул сөздөрү дуа да, касам да, арноо да болуп калды. Шамга сапар тартуу. Окуя ушуну менен бүтпөсү билинип эле турду. Абал өтө курчуп кеткен эле. Мурун да ушундай. Кээ бир маселелерге байланыштуу көп учурда согуш өртү тутанып кетчү. Муну жакшы билген Абдул-Муталип кудукту казуу ишинен баш тартып, бул маселенин бир калыс тарабынан чечилишин сунуш кылды. Сунушту баары тең колдошту. Калысты дароо такташты. Ал Шамда жашаган Саад бин Хузайм эле. Агаларынын бир нечесинин коштоосунда Абдул-Муталип Курайш урууларынын манаптарынын бир тобу менен Шамды көздөй жол тартты. Бирок аларды тагдыр сапар үстүндө токтотту. Абдул-Муталиптин жана жанындагылардын суусу аптаптуу чөлдүн ортосунда түгөнүп калат. Бул алар үчүн айыгышкан душмандык чабуулуна учурагандан да коркунучтуу иш эле. Абдул-Муталип аябай суусап, калган суудан беришкиле деп сураганда, Курайштын төбөлдөрү калган суу өзүбүзгө араң жетет деп суу беришпейт. Абдул-Муталип жана анын жакындары өтө коркунучтуу абал менен бетме-бет калышкан эле. Арга издешсе да эч нерсе кыла албай олтурушту. Чөлдүн так ортосунда суу издөө закымдын артынан чуркоодон айырмасы жок иш эле. Абдул-Муталиптин суу издегени. Абдул-Муталип кансе да суу издегенден үмүт үзгөн жок. Төөсүнө минип айланадан суу издеп жөнөдү. Башкалары болсо эрме чөлдө кайдагы суу, баары бир өлүп калар болдук деп ойлошту. Абдул-Муталип үзүлбөгөн үмүт менен какшыган чөлдө каны катып, шайы кетип, шалдырап баратты. Ага жүрөгү сууну таба турганын айтып жаткандай эле. Ааламдын мырзасынын куттуу нуру маңдайында жаркырап турган Абдул-Муталип бир коодон өтүп баратканда, төөсүнүн буту кургак бадалдын арасындагы ташка урунуп, төө мүдүрүлө түшүп, таш томолонуп кетти. Жыгылбас үчүн төөгө бекем жабышкан Абдул-Муталип кылчайып артына карады да, көргөн көзүнө ишенгиси келбей турду. Анткени ысыгы мээ кайнаткан эрме чөлдө томолонгон таштын чуңкурунда мөлтүр суу турган эле. Ал төөсүнөн түшүп, кылычы менен таштын ордун сайганда, мөлтүр суу оргуп чыга баштады. Кайра артты көздөй барып, жолдошторуна сүйүнө кыйкырды. Келгиле, баарыбызга жеткилей суу таптым. Бул абал жолдошторун аябай сүйүнүчкө бөлөйт. Өлүп баратып, кайрадан жашоого кайтып келгендей эле болушат. Абдул-Муталип жана анын жолдоштору суудан суусондугун кандыра ичишти. Төөлөрүн да суугарышты. Анан Абдул-Муталип жанатан эле суу аяган Курайштарга кайрылып: "Сууга келгиле, сууга. Аллах бизге суу берди. Өзүңөр да ичкиле, төөңөрдү да суугаргыла, болгула" деди. Курайштар булактын жээгинде уяла шылкыйып турушту. Өздөрү да ичип, төөлөрүн да суугарышкан соң, чанаштарындагы сасыган сууну төгүп, бошотуп, таза суу менен толтурушту. Курайштар Замзам кудугун казган кол тарабынан сунулган ушул мөлтүр сууну ичкенден кийин өздөрүн күнөөлүү сезишип, мурунку айткандарынан жанышат. Алар Абдул-Муталипке мындай дешет: "Эй Абдул-Муталип, эми биз түшүндүк. Замзамды казуу сенин гана ишиң экен. Буга сен гана татыктуусуң. Биз мындан ары сени менен бул маселе боюнча талашпоого ант беребиз. Калыска баруунун да кажети жок. Артка кайталы." Ошентип Шамга талашты чечүүчү калыс издеп барбастан, кайра Меккени көздөй кайтышат. Меккеге баргандан кийин Абдул-Муталип уулу Харис менен кудукты аягына чейин казып бүтүп, Замзамдын суусу атылып чыга баштаган. Казылган Замзам кудугунан кээ бир баалуу буюмдар да чыккан. Алардын арасында алтындан жасалган кийиктин 2 айкели жана кылычтар менен соот кийимдер да бар эле. Абдул-Муталип ошол алтын буюмдарды эритип, Кабанын эшигин каптаттырган. 10 уулу жана Абдулла. Замзам кудугун тапкан кезде Абдул-Муталип кырчын курак 40 жашка толгон эле. Ошондон 30 жыл кийин Алла Тааланын буйругу менен эркек балдарынын саны 10го жеткен болчу. Ушул кезде көптөгөн жылдар мурда берген убадасын эстеди. Эркек балдарынан бирөөнү курмандыкка чалмак. Бирок
кайсы баласын чаларын өзү да билбейт. Баары тең бири-биринен өткөн сүйкүмдүү эле. Абдул-Муталиптин балдарынын аттары мындайча: Аббас, Хамза, Абу Талиб, Абдуманаф, Зубайр, Харис, Хаджил, Мухаввим, Абдулла, Дырар жана Абу-Лахаб, Абдул-Узза. Бирок алардын ичинен Абдулла баарынан өзгөчөлөнүп турчу. Ал Абдул-Муталиптин 10 уулунун 8-инчиси эле. Өң келбети менен да, адептүүлүгү, зээндүүлүгү менен да балдарынын ичинде чолпон жылдыздай жанып турар эле. Абдул-Муталиптин уулдары менен кеңешкени. Абдул-Муталиптин 10 баласы тең бойго жеткен эле. Уадасын унутпаган Абдул-Муталип бир күнү аларды чогултуп, маселенин жөн жайын түшүндүрдү. Кантсе да алардын бирөөнүн курмандыкка чалуусу керектигин айтты. Балдардын баары тең буга жан дилдеринен макулдуктарын билдиришти. Анан атасына минтип сурашты. Бирок муну кантип аткарабыз? Кимди курмандыкка чаларыңызды кантип тактайбыз? Абдул-Муталип мындай абалда эмне кылышты жакшы билчү. Эски салтта талаштуу маселелер чүчү кулак тартуу жолу менен чечилерин эскертип мындай деди. Баарыңар тең бирден жебе алгыла. Анын кырына атыңарды жазгыла да, кайрадан мага бергиле. Балдары айтылганды токтолбостон аткарышты. Абдул-Муталип жебелерди алып түз эле Каабага барат. Маселени чечүүнүн жолу түшүнүктүү эле. Хубал деп аталган буттун алдында чүчү кулак тартылып, кимдин аты чыкса, ошол курмандыкка чалынмак. Мындай абалдарда курайыштар ушул арганы колдонушчу. Чүчү кулак кармоо. Абдул-Муталиптин жанына эл чогулат. Колуна кармаган 10 жебени Аллахка берген убадасынан кайтпаш үчүн дароо калыстарга сунду. Ошол 10 жебенин ар биринде 10 баласынын аттары жазылуу эле. Кайсы гана жебеге туш келбесин, боор этинин бир бөлүгү кошо үзүлөрү турлуу иш болчу. Калыс ошол жебелерден бирин тартып алды. Анын үстүнө мурунтан жазылган атты окуду. Абдулла, мээримдүү ата дегенде укканына ишенгиси келген жок. Жебени калыстын колунан жулуп алып, кайра окуду. Абдулла, көзү дароо жашка толуп чыкты. Тамагы ыйга муунду. Мээрими жана аталык сезими козголуп, көзү дароо жашка толуп чыкты. Тамагы ыйга муунду. Мээрими жана аталык сезими козголуп, бир ирет болбойт деп кыйкыргысы келди. Бирок Алла Таалага берген убадасын эстеди жана болот сымал эрки менен сезимдерин тизгиндеди. Көңүлү чөгүнкү абалда Каабадан бурулуп, үйүн көздөй үмүтсүз жөнөдү. Үйүндөгүлөр аны күтүп жатышкан. Эч кимисинин чүчү кулактын жыйынтыгынан кабары жок отурушкан. Абдул-Муталип үйүнө кирип, жандай көргөн баласы Абдулланын бетине ийменип карады. Аталык мээрими кайра козголуп, ичи эңишериле түшкөндүктөн жүзүн башка жакка буруп кетти. Сөзүн эки кылбаган уулдарын көп күттүргүсү келбеди да, мындай деди. Уулум Абдулла, Аллах өзүнө арнап курман чалууга сени тандады. Бул сооптуу ишти бир туугандарыңдын арасынан сага насип кылды. Абдул-Муталиптин үй бүлөсүн өрттөй аралаган бул кабар көз ачып жумгуча Меккенин көчөлөрүндө кайгы муңга бөлөдү. Абдуллабы, ошол татынакай, сүйкүмдүү жигит курмандыкка чалынат бекен деп бири-биринен таң кала сурап жатышты. Абдул-Муталиптин жүрөгү ачышып, ичи өрттөнүп, мээрим сезими деңиздей толкуп турганына карабастан, сүйкүмдүү уулу Абдулланын билегинен кармап, аны түз эле Исаф Найла аттуу буттардын жанына алып барды. Нур жүздүү Абдулла да кадимки бабасы Исмайылдын өз атасы Ибрахимге баш ийгени сыяктуу баш ийүүнү көрсөтүп тургансыды. Жүзүндө кичине да болсо беймазалык, эки анжы болуунун белгиси билинбейт. Абдул-Муталиптин бир колунда бычак, экинчиси менен Абдулланы колунан кармап турган эле. Курмандыкка чалуу үчүн баары даяр эле. Бирок ошол убакта Курайыштын уруу башчылары келип калышты. Алардын бирөөсү мындай дейт: "Эй Абдул-Муталип, эмне кылганы жатасың?" Абдул-Муталип нур жүздүү уулуна карап туруп, "Муну курмандыкка чаламын" деп жооп берет. Бул жооп турган көпчүлүк арасында таң калууну, нараазычылыкты пайда кылат. Арасынан бирөө көпчүлүктүн алдына чыгып: "Эй Абдул-Муталип" дейт. "Сен Меккенин эң акылдуу адамдарынансың. Сен ушундай иштерди жасасаң, сенден кийин эл сенин жасаганыңды жасабаспы? Ар ким өз билгениндей уулун курмандыкка чалса келечегибиз эмне болот?" Турган көпчүлүк Абдул-Муталиптин бул ишине каршы болчу. Бирок уулуна болгон чексиз мээримине карабастан, жараткан алдында берген убадасын сөзсүз аткаруу керек эле. Себеби жараткан анын бир кездеги дуасы үчүн бири-биринен сүйкүмдүү
10 эркек уул тартуулады. Курмандыкка чалбоо ал үчүн жаратканга кыянаттык кылган болор эле. Анан Абдулланын таекеси Абдулла бин Мугайра ортого түшүп мындай деди: "Эй Абдул-Муталип, Аллах алдында жүйөлүү бир чоң себеп болбогондон кийин сен аны курмандыкка чала албайсың. Аны куткаруу үчүн керек болсо, бардык малыбызды берүүгө даярбыз." Абдул-Муталиптин уйгу туйгу болгон ички дүйнөсү да ушул эле нерсени каалап турган эле. Бирок болоттой каттуу эрке жумшара турган эмес. Курайыштар менен бирге уулдарынын да жылбарганы натыйжа бербегенден кийин мындай бир сунуш кылышат: "Эй Абдул-Муталип, Абдулланы жаныңа алып Шамга бар. Ал жерде акылман жана табып бир аял бар. Батыштан чыгыштан түрдүү кыйын маселелерин чечүү үчүн көп адамдар ага кайрылышат. Ага барган адамдардын ар биринин маселесине бир чара табат. Албетте, сен үчүн да бир чара көрөр. Абдулланы курмандыкка чалуу керек десе, макул, сен аны курмандыкка чаларсың. А эгер баарыбызды бул кайгыдан куткарар бир чара көрсөтсө, анда ошого жараша иш кыларсың." Бул пикир Абдул-Муталипке жакты. Ошол замат Абдулланы жанына алып Шамды көздөй жолго чыгат. Мадинага келгенде табып аялдын Хайбар деген шаарда экенин билишип, ал жерден Хайбарга келишет. Аррафа деген табып аялды ошол жерден таап, болгон иштин баарын түшүндүрүп беришет. Аял силерде бир адамдын куну канча деп сурайт. Абдул-Муталип 10 төө деп жооп кайтарат. Муну уккан табып аял: "Барып 10 төө даярдаңыз. Балаңыз менен 10 төөнү алып чучуклак кырмалчу жерге барыңыз. Бир жакка 10 төөнү, экинчи жакка уулуңузду коюп, экөөнүн ортосуна чучуклак кармайсыз. Эгер төөлөргө чыкса, төөлөрдү курмандыкка чалып, уулуңузду куткарыңыз. Эгерде уулуңузга чыкса, төөлөрдүн санын дагы ошончо көтөрүп, жараткан сизден ыраазы болгонго чейин чучуклак тартууну улантыңыз. Качан гана төөлөргө чыкса, аларды союп, курмандыкка чалыңыз. Ушул жол менен жаратканды да ыраазы кылуу менен уулуңузду да курмандыкка чалуудан куткарган болосуз" дейт. Айтылган сөздү туура көргөн Абдул-Муталип сүйүнүчтөн төбөсү көккө жеткендей болду. Убакытты текке кетирбестен ошол замат Меккеге жол алат. Мекке калкы бул кабарды укканда кубанычтары койнуна батпай сүйүнүшөт. Чучуклактын жыйынтыгы. Меккеге келгенин эртеси күнү Абдул-Муталип уулу Абдулланы жана 10 төөнү Кабанын жанына алып барат. Табып аялдын айтуусу боюнча Абдулла менен 10 төөнүн ортосуна чучуклак кармашат. Абдул-Муталип сүйүнүчтүү түрдө кызматчыга: "Башта" дейт. Чучуклак Абдуллага чыгат. Төөлөрдүн саны 20га чыгарылат. Кызматчы кайрадан садактан окту тартат. Кайрадан Абдулланын аты жазылган ок чыгат. Төөлөр 30га чыгат. Кайрадан Абдулланын огу чыгат. Төөлөрдүн саны 40 болот. Ок кайрадан Абдуллага чыгат. Төөлөр 50ге көбөйөт. Абдулланын аты жазылган ок эмнегедир кайра чыгып жатты. Төөлөрдүн саны 60, 70, 80, 90 болду. Эмнегедир башка бир аламдан буйрук алып жаткандай эле. Абдул-Муталиптин акылы айран болуп, ар бир чучуклактын алдында колдорун көккө жайып, ичинен дуа кылып жатты. Акыры төөлөрдүн саны 100ге жетет. Кайрадан ок тартылганда кызыгуу менен карап тургандар эс ала түшкөндөй болушту. Анткени ок төөлөргө чыккан эле. Баарынан да Абдул-Муталиптин көздөрү сүйүнүчтөн жанып турду. Бирок ал өзүн кармап, Аллахтын алдында 3 жолу кайра чучуклак кармайм, жаным жай алсын дейт. Чучуклак 3 жолу кайталанат. Ар жолкусу сүйүнүчтүү болуп жатты. Себеби ар биринде ок төөлөргө чыгып жатты. Бул сүйүнүчүн Абдул-Муталип "Аллох акбар, Аллох акбар" деп жаратканга ыраазычылык билдирүү менен дуа кылды. Ошентип Абдулла курмандыкка чалынуудан куткарылат. Жандай көргөн баласынын курмандыкка чалынуудан куткарылганынан улам кубанычы койнуна батпай, Абдул-Муталип 100 төөнү Сафа менен Марванын аралыгына алып барып, катарынан курмандыкка атап чалдырды. Меккеликтер курмандык төөлөрдүн этинен каалашынча пайдаланышты. Ашканын жапайы жаныбарлар жешти. Ошол күндөн бери карай Курайыштыктардын арасында бир адамдын куну 100 төө болуп белгиленип, ушул адат уланды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бул жөрөлгөнү мурункудай калтырган эле. Абдулла Абдул-Муталиптин 10 эркек баласынын 8-инчиси эле. Тулку бою, өң келбети жана мүнөзү жагынан бир туугандарына салыштырмалуу айырмаланып турчу. Жарык дүйнөгө көз жарары менен атасынын чекесинде жаркырап турган нур анын чекесине өткөн эле. Бул нур анын жамалына өзгөчө көрк берген.
бирок эч ким мунун себебин биле алган эмес. Абдулланын ар намыстуулугу. Ошол күнү мына бул окуя болгон эле. Элдин баары иштин натыйжасына кубанып, чучуклак кармалган жерден үйлөрүн көздөй тарай баштаган. Абдул Муталип да сүйүктүү уулу менен бирге шаарга бет алды. Кабанын жанынан өтүп баратканда, атасынан бир топ артта келаткан Абдулланын алдынан бир келин тосту. Бул келин Абдулланын сулуу келбетине куса болгондордун бири. Варака бин Навфалдын карындашы Рукия эле. Рукия да агасы Варака сыяктуу эски ыйык китептерди көп окуган. Ал китептерден акыр заманда келүүчү пайгамбардын белгилерин окуп жатка билген бирөө эле. Ал Абдулланын жүзүндөгү ошол кезге чейин башка эч кимде көрүлбөгөн өзгөчө жаркын нурду байкап, акыр заман пайгамбарынын белгилери менен байланыштырып, өз ичинен тымызын ойлонуп жүргөн. Бул сыймыктуу адамды башкаларга тарттырып койбош үчүн демейки сулуулугу менен уятын да эстен чыгарып, Абдулланын алдына бетме бет келип күңкүлдөдү. Жаш жигит, бир аз токтой турчу. Абдулла токтоду. Кайда баратасың деп келин сурады. Жүзүн нур чайган Абдулла уялыңкы түрдө атам менен үйгө баратам деп жооп кайтарат. Келин бул түз сыпайы жоопко көп алаксыбастан маселени кабыргасынан койду. Абдулла, мени менен дароо үйлөнөсүңбү? Абдулланын жүзү заматта кып-кызыл боло түштү. Ар намысынын бетин ачкысы келген бул келиндин сунушуна маани бербестен бурулуп баса береринде Рухия болбой жолун туруду. Анткени кантип болсо да аны өзүнө имерип алгысы бар эле. Өз каалоосун башка бир сунуш менен ишке ашыргысы келип мындай деди. Эгерде мени менен үйлөнүүгө макул болсоң, бүгүн сен үчүн курмандыкка чалынган төөлөрчө көп төөлөрүм бар. Алардын баары сеники болот. Абдулла бул кызыктуу сунушка да көңүл бурбастан, ар намысын айгинелеген ушул жоопту айтты. Арам иштин ачуусу өлүмдүн ачуусунан да жаман. Адалдын даамы ширин. Эй келин, кайда барсаң да ай аламдын көзүнчө адалынан изде. Ар намысы бекемдер уяты менен динин жан өрөп коргойт. Алар намысы жоктукка кантип дайы алат? Бул кескин жоопту берип бүтүп, сулуу Рукиянын капалуу, таңыркаган көз караштарын артка калтырган Абдулла өз жолун улантты. Бир топ мезгилдер өткөн соң, Амина айымга үйлөнгөн Абдулла Меккенин көчөлөрүнүн биринде ошол Рукия менен кайра жолугуп калды. Бу жолу Рукиянын ага кичине да кызыкканы байкалбайт. Тескерисинче, кайдыгер мамиле жасады. Абдулла мунун себебин сураганда, баягы кездерде маңдайыңда укмуштай нур жаркып турчу эле. Ошол нуруңа арбалып ашык болгомун, бирок азыр ал нурун көрүнбөйт деп жооп берди. Оба, Абдулланын маңдайында жаркырап турчу нур чын эле өчкөн болчу. Себеби ал нур ааламдын мырзасына кош бойлуу болгон сыймыктуу эне Амина айымга көчкөн эле. Тегинде Абдуллага ашык болгон аял заты ошол Рукия эле эмес болчу. Бүтүндөй Курайш кыздары жаман кулк мүнөздөрдөн таза, баарына жагымдуу бул жигиттен үмүттүү эле. Болгону анын жүзүндөгү жаркындын сыры кайда жатканын түшүнүшчү эмес. Абдулланын Амина менен баш кошуусу. Абдулла күн санап баралына жетип, келбети, сулуулугу менен элди өзүнө тарта баштады. Бирок ал айланасындагылардын жасаган мамилелерине көп көңүл бурбастан, өзүнүн ыйманын жана намысын сактачу. Сүйүктүү уулунун бойго жеткенин көргөн Абдул Муталип анын өзүнө ылайыктуу бирөө менен баш кошуусун каалачу. Бирок ага бардык тарабы төп келген бирөөнү табуу керек болчу. Абдул Муталип өзү каалагандай намысы таза бирөөнү да тапты. Бани Зухра урусунун башчысы Вахб бин Абдиманафка барып, андан Амина аттуу кызын уулу Абдуллага аялдыкка беришин өтүндү. Вахб мындай өтүнүчтү сүйүнүп кабыл алат. Эй Абдул Муталип, бул сунушту сенден мурун эле алганбыз. Аминанын энеси өткөндө бир түш көрүптүр. Айтканына караганда, үйүбүзгө бир нур кирип, айланага жарык чача баштаптыр. Мен дагы ошол түнү түшүмдө бабабыз Ибрахимди алейхиссаламды көрдүм. Ал мага Абдул Муталип уулу Абдулланын никесин кызың Аминага мен кыйдым. Сен да аны кабыл ал деди. Бүгүн эртең мененден бери ошол түштүн таасириндемин. Качан келер экен деп силерди күтүп жаттым эле. Муну уккан Абдул Муталип сүйүнгөндөн Аллах акбар деп такбир келтирет. Вахбтын кызы Амина сулуулук жагынан болсун, ахлак жагынан болсун, ата теги жагынан болсун, Курайш кыздарынын эң алдыңкысы катары белгилүү болчу.
Ал бардық тарабынан Абдуллаға ылайықты болып, ошол уақта 14 жашты эле. Абдулла бул убакта 24 болчу. Көп убакыт өтпөстөн той өткөрүлүп, акыркы пайгамбар дүйнөгө келе турган үй бүлө курулду. Тойдон бир нече жума өтөрү менен көптөгөн кишилер тарабынан байкалган таң калыштуу окуя болуп өттү. Абдулланын маңдайындагы нур Аминанын чекесинде жаркырай баштаган. Демек, эми Амина аламдардын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам кош бойлуу болуп калган эле. Абдулланын каза болушу. Жаш үй бүлөнүн курулганынан бери бир нече ай өткөн эле. Абдулла бир соода кербени менен кошо Шамга жол алат. Мына, ошону менен Абдулла кайрадан кайрылып келген жок. Бир нече айдан кийин Меккеге кайткан соода кербенинде Абдулла жок болчу. Бир гана кайгылуу кабар келген эле. Абдулла Шамдан кайтып келе жатып, Мадинага келгенде ооруга чалдыккан болчу. Ошону менен жолдоштору аны ошол жердеги таекелердин биринин жанына калтырып кетишкен эле. Бул кабарды уккан Абдул Муталиб уулу Харисти ошол замат Мадинага жөнөтөт. Харис Мадинага барганда болор иш болгон эле. Абдулла келечекте төрөлүүчү уулунун жүзүн бир дагы көрбөстөн түбөлүктүү аламга жол алып, ошол жердеги Ади бин Нажар уулдарынан Набиганын үйүнүн короосуна коюлган. Харис бул кайгылуу кабарды Меккеге жеткирди. Меккеликтер көз ачып жумгуча кайгыга кабылышты. Абдул Муталиптин үй бүлөсүн терең кайгы каптаган эле. Мекке калкы көз жаштары менен алардын кайгысына ортоктош болушту. Али жаш келин болгон Аминанын кайгысын айтууга сөз жетпестер. Кайгылуу кабарды укканда жан дүйнөсү эңшерилди. Бир нече күн көз жашын токтото алган жок. Ошол учурда адам баласынын көз жашын өзүнүн нуру менен тазалай турган бир пайгамбардын дүйнөгө келишине 2 ай гана убакыт калган болчу. Амина айым өзүнүн башына түшкөн оор кайгысын көз жаштарын көлдөтө төгүп, ыргайлантып кошок кылып кошту. Медерим өтүп дүйнөдөн Меккенин коосу бош калды. Кайгыга салды жаш жанды Хашим уулу бүт боздоп. Карантүн эми башталды. Кабырга ачалайдаган, кабаттап кепин камдаган, кырааным сендей асылды, кыдырып таппас аламдан. Жакындарың жыйналып, жаназаң ташыйт ыргалып, жан бергем сенден ажырап, жабыркап боздойм кыйналып. Сымбатың элден бөлөкчө, мээримдүү жоомарт жан элең, мезгилсиз ажал жайратты, мээнеткеч элдин бак элең. Абдулладан калган мурас. Абдулла жаңы гана үйлөнүп, өз алдынча түтүн булата баштаган кезинде о дүйнөгө сапар тартты. Ошондуктан андан жаратылуу деле малк-мүлк мураска калбады. Болгон мурасы булар эле. Умма Айман Барака деп аталган аламдардын мырзасын өзгөчө сүйгөн кызматкер аял. 5 төө, бир нече кой, бир даана кылыч жана азын оолак күмүш акча. Бирок Алла Тааланын мээрими менен Абдулла аркасына 2 дүйнөнүн көсөмү болчу эң сыймыктуу уул калтырды. Нуру менен аламды жаркыратар улуу инсан Мухаммад пайгамбарды калтырды. Саллаллаху алейхи вассалам. Пил окуясы. Адамзаттын кутулушуна себеп болчу пайгамбарыбыз Мухаммаддын саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келишине аз гана убакыт калган. Каабага адамдар ар тараптан келип зыярат кылышчу. Каабага мынчалык көп адамдын келишин кээ бир кишилер кызганып көрө алчу эмес. Булардын бири Хабаш падышалыгынын Йемен башкаруучусу Абраха болчу. Абраха Каабага болгон адам акымын азайтуу үчүн Византия императорунун жардамы менен Оболу Сана шаарында Куллай аттуу бир чиркөө салдырды. Ичин алтын күмүш менен аябай жасалгалады. Сыртын ар кайсы жерлерден алынып келинген асыл таштар менен кооздоду. Мындай жасалгалуу чиркөө ошол кезде башка эч жерде жок эле. Муну менен Абраха өз оюнда Каабага келе турган адамдарды ушул жерге тартып, Каабага болгон адам агымынын алдын алуу ниетинде болчу. Абраха чиркөөнү салдырып бүткөн соң, Хабаш өкүмдарына жагынуу ниетинде андан мактоолорду үмүт кылып кат жазап: "Өкүмдарым, сиздин урматыңызга бир чиркөө курдум. Ушул кезге чейин арабы да, башкасы да мындайды кура албаган. Арабтардын ажыларын бул жерге бурмайынча токтоосуз аракет жасамакчымын." Бирок Абраханын бардык мындай чыгымдуу иштери натыйжа берген жок. Жасалган чиркөөнүн көз жоосун алган, кооздугун көрүш үчүн гана бир нече адамдар алыстан келишкен. Каабага болгон адам акымы
күн өткөн сайын кайрадан көбөйө берди. Куллайстын булгануусу жана Абраханын чечими. Абраханын Кабанын ыйыктыгын жоготуу ниетин ишке ашыруу үчүн укмуштуудай чиркөө жасаткандыгын арабтар да билишти. Ошол убакта Кинана урусунан болгон Навфал аттуу бир адам бир түнү бул чиркөөнүн ичине кирип булгап салат да элине качып жоголот. Муну уккан Абраханын ачуусу башына чыгат. Бул иште арабтардын бери жасагандыгын айтышканда, арабтар мындай жорукта атайын мага каршы жасашты. Мен да алардын Кабасын жер менен жексен кыламын деп касам ичет. Андан кийин Кабаны талкалаш үчүн Меккеге жортул жасоого даярдана баштайт. Абраха Хабаш башчысынан Махмуд аттуу атактуу согушкер Пилди сурайт. Хабаш башчысы анын өтүнүчүн орундатат. Абраха жокерлерин даярдап Меккеге багыт алат. Махмуд аттуу Пили менен аскерлерин баштап келатканда, кээ бир араб уруулары бул зор кошуунга каршы аттанышат. Бирок алар Абрахадан жеңилүү ызасын тартышат. Абраха аскерлери менен Меккеге жакын Мугамис деген жерге келгенде чалгынчыларын жөнөтөт. Чалгынчылар Меккеге чейин келип, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы Абдул Муталиптин 200 төөсү менен бирге Курайш урусунун жана тихамалыктардын төөлөрүн карактап айдап кетишет. Ошол убакта Абдул Муталип Курайш урусунун башчысы болчу. Абраха жана Абдул Муталип. Абраха өз элчиси аркылуу Курайштарга мындайча кабар жөнөтөт. Мен силер менен согушкан эмес. Ошол сыйынган үйүңөрдү жок кылуу үчүн келдим. Эгер мага каршы чыгуудан баш тартсаңар, каныңар төгүлбөйт. Эгер Курайш урусунун башчысы мени менен согушуудан баш тартса, менин алдыма келсин. Курайш башчысы Абдул Муталиптин элчиге берген жообу мындайча болду. Аллах алдында ант беребиз. Биз силерге каршы согушуудан алыспыз. Согушууга биздин күчүбүз да жетпейт. Бирок бул ибадат жай, Каба, Аллахтын үйү. Аны бир гана Аллах өзү сактайт. Ал өзүнүн ыйык үйүн сактабаса, бизде Абраханы бул ишинен баш тарттыргыдай күч жок. Ошол сүйлөшүүдөн кийин Абдул Муталип элчи менен бирдикте Абрахага барат. Абдул Муталиптин айбаттуу көрүнүшү бар эле. Абраха аны сыйлуу коногу катары тосуп алып, эмне каалай тургандыгын сурады. Абдул Муталип мындай деди: "Жокерлериң 200 төөмдү алып кетишиптир. Мен ошол төөлөрдү кайтарып берүүңөрдү өтүнөм." Абраха бул сөз анчалык жакпай, "Сени көргөндө нарк нускалуу, улуу инсан деп ойлодум эле. Сүйлөгөн сөзүңдөн андай эмес экениңди түшүндүм. Мен сенин жана бабаларыңдын сыйынуучу жери болгон. Кабаны жок кылуу үчүн келсем, сен ал жөнүндө ооз ачканда жоксуң. Кайдагы 200 төөнү сурайсың" дейт. Абдул Муталип Абраханын маскаралаганына карабастан, "Мен төөлөрдүн гана ээсимин. Кабанын болсо, өзүнүн коргоочусу ээси бар. Албетте, аны өзү сактайт" деп жооп берет. Бул сөздөр Абраханы ачуулантып жиберет. "Аны менден эч ким коргой албайт" дейт ал. Абдул Муталипке белбестен, "Ал мени кызыктырбайт. Билгениңди кылып ал" дейт. Мындай маектерден кийин Абраха Абдул Муталиптин каракталып алынган төөлөрүн кайра берет. Абдул Муталип Меккеге келери менен болгон сүйлөшүүнү Курайштарга айтып берет. 200 төөсүн Алла Таала үчүн курмандык чалууга арнап коет. Меккенин бошотулушу. Абдул Муталип Абраханын зулумунан сактануу үчүн Меккени убактылуу таштап кетүүсүн калкка сунуш кылып, өзү бир нече киши менен бирдикте Кабага барып, дарбазасынын туткасын кармап туруп: "О улуу жаратканым, кол дагы үй жайын коргой. Сен да өз үйүңдү коргой көр. Эртең башкалардын күчтөрү, аскерлери сенин күчүңдү билип жүрүшсүн" деп жалбарып дуа кылат. Мекке бошотулат. Калк тоо таштарга жашынып, Абраханын аскеринин эмне кылаарын күтүп турушту. Мекке кароосуз, Каба кароосуз, Курайш кароосуз. Кол даяр бирок. Эртеси күнү эртең менен Кабаны жер менен жексен кылуу үчүн Абраханын жоокерлери даярдыгын бүтүрүп, бир гана белги күтүп турган эле. Бул биздин замандын 571-жылы Мухаррам айынын 17-си жекшемби күнү эле. Кошуун кыймылга өтө турган убакта Абраханын аскерлерине жол көрсөтүүчү милдетин аткарган Нуфайл бин Хабиб аттуу адам Махмуд аттуу пилге жакындап келип, кулагына мындай деп шыбырап коет: "Чөк Махмуд, аман соо келген жериңе кайт. Сен Аллахтын ыйык жериндесиң." Нуфайлдын мындай сөздөрүнөн кийин пил жерге чөктү. Аны кайрадан ордунан тургузуу үчүн жасалган аракеттер майнап берген жок. Башын Йемен тарапка багыттаса басат.
Шам жаққа бұрса да басады. Бирок Кабаны көздөй бұрса, бұттары алсырап баспай, жерге чөгі қалып жатты. Бұл табышмақты оқиғаға еш кімден ақылы жетпей, ар кемесі өзінче ой жорып тұрған чақта Алла Таала Абабил деген ат менен Құранда аталған құштарды Абраханың жокерлерінің үстіне қаптатып жібереді. Жабалекеге оқшыған бұл құштардың ар бірінде тө бұршақтай чоңдықта, бірі оғызында, екеуі чеңгелінде болып, 3 таш бар еле. Бұл таштардың ар бірі жокерлерге тиер замат дару, жан таслим болып, өліп жатышты. Таш жамғырына қабылған аскерлер көз ашып жұмғыча қирады. Таш тибегендері болса, қачып, жандарын аран құтқарып қалышты. Абраха да ошол убакта өз жанын аран құтқарғандардың арасында болчу. Аға да бір таш тиіп, жарадар болғандықтан, кейін мақсатына жетпестен өліп кетті. Ошол учурда Кабаны көздей басудан баш тартқан Махмуд аттуу пил аман сау құтылды. Алла Таала Абраха қошуының Абабил құштары арқылы талқалағандан кейін қатты жамғыр жадырып, жамғыр сели өліктерді деңізге чейін ағызып салды. Алла Таала Құранда бұл оқияны бізге төменгіше хабар береді. Мейірімді жана райымды Аллахтың ысымы менен, о Мұхаммад, жаратқаның пилейлерін қандай жоқ қылғанын көрбедің бе? Ал алардың Кабаны ойран қылу үшін қолданған бардық айлы амалдарын жоқ қылбады бе? Ал алардың үстіне чоподон болған таштарды ата тұрған топ-топ құштарды жіберіп, аларды құрт құмырсқа тарауынан жеп чайнап ташталған саман сияқты қылып жіберді. Бұл оқия сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам адамзатқа келе жатқанына бір далил болчу. Анткени ал көздерін бұл аламға ашуға біраз уақыт қалғанда, ушул оқия болған жана туылған жері сүйікті мекені Мекке, қыбыласы болған Каба уқмыштудай жана табышмақты түрді Абраханың талқылысынан қорғылып қалған. Албетте, Алла Тааланың құдірет күчі, албетте, сүйікті елчисінің урматына бұл иық ибадат жайды Абрахаға ташталған қылуға рұқсат бербейт болчу.